Жалал Абад шаарына жаңы тротуарлар керек болчу. Себеби шаардын инфраструктурасы жаңыланышы керек эле. Шаар тургундарынын айтымында айрым көчөлөрдө такыр эле тротуар жок болсо, айрымдары жаңылоого муктаж болуп келген. Тротуарларга быйылкы жылы гана көп көңүл бурулду. Тротуар болсо деле ал жерге асфальт төшөлгөн эмес да. Бул жерге асфальт төшөлбөгөн үчүн адамдар бар бир деле берки асфальт жол менен басканга туура келип калат. Азыркы учурда шаарыбызда баратып тротуарлардын курулуп жатканын көрүбүз. Бул азыркы учурда эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Себеби мына жөнөкөй эле тротуарлардагы бул адамдардын коопсуздугуна мындай чоң эле таасирин тийгизет да. Жалал Абад шаарында бир жылда жалпы жонунан 15 көчөгө тротуар курулду. Алардын ичинен 8 көчөдө мурда тротуар болгон эмес. Быйылкы жылы атайын мектеп жана бала бакча жайгашкан көчөлөрдүн тротуарлары жаңыланды. Бардыгы болуп 4200 погона метр тротуар кирген 2018 жылычы. Бүгүнкү күндө ошол тротуардын бордюрлары куюлуп, 1000 погона метр жерге асфальт төшөлдү. Анын суммасы 1 миллион 200 миң сом түзөт. Андан сырткары шаарда 5 көчөгө асфальт төшөлдү, 2 километрге жакын 7,5 миллион сомдук. Шаарга караштуу Тайгарайып, Тошкучу айылдарында жалпы сол 10 километр жолго шагал төшөлүп, жалпысынан 18,5 миллион сомдук иш аткарылды. Жөө жүргүнчүлөр өтмөгү шаардык жолдор башкармалыгы тарабынан жасалып жатат. Учурда жолдун асфальтталууга чейинки жумушун тендерден утуп алган 2 курулуш компаниясы аткарып жатса, жолдор башкармалыгынын адистери асфальттоо иштери менен алек. Жалпысы болуп 4 километр түзөт. Бүгүнкү күндө Фабричный көчөлөрүндө, Курманова көчөсүндө, Байзаков көчөсүндө, Тыныстанов көчөсүндө, Рахим көчөсүндө иштер жүрүп жатат. Тротуарды куруу, салуу. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаардык жолдор башкармалыгында жалпы 36 кызматкер эмгектенет. Аталган башкармалык тарабынан быйыл тротуарлардан сырткары окуучулардын коопсуздугу үчүн 17 мектептин тушуна жасалма тоскоолдуктар коюлган. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.